Assalamu alaikum. Nissan Pathfinder. Kalem валдачиктен ошибка бар екен. Лямда зондтон распред валдачиктен ошибка бар екен. Азыр лямда зондты алмаштырдык. Мындан ошибка өштү. Лямда иштеп атат. Распред валдачиктен дагы ошибка бар эле. Буну да алмаштырдык, өштү. Бирок калем валдачиктин осциллографка салып текшергенибизде мына эки сигнал распред валдачиктики бу V-образка болгон үчүн. Аногу калем валдачиктин сигналы. По идее сигнал мындай ровный кетиш керек эле да. Анан аразымдан мындай зуптары жоголуп кеткен жерлери бар экен да. Мындайчы. Ассаламу алейкум, жамаат. Nissan Pathfinder'дын баягы калем валдачигинин сигналы не болуп, шкигинден чыккан. Неме? Азыр карапканы түшүрүп алдык. Так, конкретно немени айландырыш керек экен, өзү жасалган экен да, кара сваркалап. Эме коем, чыгарайын деп атам. Ой, чыгарып көрөбүз азыр. Мынакей дискти чыгарып алдык. Мына жерде бурч шиш болуп жасалган да. Же бир нерсе тийип кайра восстановить этишкен мунучу. Тура эмес восстановить этиш болуптур. Өзү мындай ровный төрпүчтүк неме болуш керек да, зуб, ано шиш болуп калган. Мындайракта дагы восстановить этилген жери бар экен мына. Буну сварка кылып туруп, чоңураак кылып жасап койгон. Бу жерде өтө чувствительный датчик турат, миллиметрге чейинчи. Ушуларды дагы тура эмес сигналды эсептеп коет да. Баягы осциллограммадан көрбөдүкпү? Бир аздан кийин сигнал жок болуп кетип, мына дагы бир жерден сигнал жок болгон. Мына эки место экен да. Эми Куда калса Бишкектен азыр ушундайды алдырдык, салып жүргүзүп анан жыйынтыгында тартабыз. Ассаламу алейкум. Nissan Pathfinder наконец-то бүттү. Дисктин поврежденный участоктары менен көрсөткөн буга чейин. Карапканы түшүрүп, дискти алмаштырдык. Азыр уже машина жүрүп турат. Мына калем валдачиктин сигналы диск ушул жерде жайгашкан. Сигналы буга чейин көрсөтүлгөн. Анча-мынча зубтары жок болуп кетип атты эле, азыр мынакей тегиз ровный. Машинаны да айдап көрдүк. Вообще нарекания жок. Мурда өчүп калчу эле, туруп туруп эле өзүнөн өзү. Текшерип айдап көрүп койдук. Вообще четкий. Куда калса жыйынтык чыкты. Ушундай кызматтар керек болсо кайрылып беребиз.